Түркия менен Сириядагы жер титирөөдө талкаланган объекттердин саны 6,5 миңден ашты. Жаратылыш кырсыгынын эпкини Кыргызстанга жетпейби деп тынчсыздангандар арбын. Сейсмология институту Кыргызстандагы кооптуу аймак Алай өрөөнүндө экенин белгилейт. Ана жерде 2 жылда, 3 жылда бир 4-5 балга жеткен жер тирөөлөр болуп турат. Түркияда болуп аткан жер тирөөлөр биздин жер тирөөлөргө таасир бере алабы? Ага мен түз жооп бере алам, жок. Таасир бере албайт. Эмне дегенде, биз менен Түркиянын аралыгы бир нече миң километр. Мындай чоң аралыкка тектоникалык чыңалуулар келе албайт. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндөгү сейсмикалык абал тынч эле. Түркия менен Сириядагы жер титирөө учурунда тартылган видеолордо көп кабаттуу имараттар күбүлүп түшкөнүн көрүүгө болот. Мындан улам өлкөдөгү курулуштардын сапаты санаага салды. Айрыкча Бишкекте Ошто салынып жаткандарынын сейсмикалык туруктуулугун текшерүү талабы айтылууда. Кыргызстанда ар бир айылдын өзүнүн пиковой ускорениясы бар. Ар бир айыл канчалык күчтөгү землетрясение болот экени ушу менен белгиленет да. Анан ошого карата үйлөр салынат. Өлкөдөгү имараттар 2018 жылы жаңыланган курулуш ченемдерине ылайык салынат. Ал жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту жана жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча эксперттердин эл аралык ассоциациясы менен бирге иштелип чыккан. Объекттер дал ушул колдонмонун нормаларына жооп берсе, сейсма туруктуу деп эсептелет. Мурда мисалы үчүн зданияларды больницага карата саналчу да. Азыр пиковое ускорение болуп калды. Пиковое ускорение деген ошо ар бир жер участканын өзүнүн канча ылдамдыкта жер кыймылдайт ошолор бар да, ошого карата санашат. Кыргызстанда кандай конструктивдик схемада үйлөр салынганга болот? Ошолор биздин нормада бар. Бизде орусча айтып кетсек, равносилевой конструкция, панельный конструкция, стеновой, монолитно-стеновой конструкция, анан комплексный конструкция дагы үйлөр салынат да. Имараттарды жана курулуштарды долбоорлоодо курулуш аянтынын сейсмикалуулугу эске алынат. Сейсмолог, архитектор, конструкторлордун тыянагынан, эксперттердин корутундусунан кийин курулуш башталат. Нулевой цикл деп коебуз. Жер астынан куюп баштаган подушкалардан баштап, ар бир этажный сетапкалардын баарын инспекторлор менен ал жерде авторский надзор деген болот. Автор надзор деген бул проектини, долбоорду кандай үй болорун чийген адамдын жоопкерчилиги болот. Андан тышкары ошол фирманын заказчиктин технадзор болот, прорабтар болот, андан кийин госнадзор болот, мамлекеттик көзөмөлдөө биз. Ошонун алкагында бардыгы лабораториялардан исследование чыккандан кийин анан этаптарын кабыл алып туруп эксплуатацияга кабыл алынат. Өлкөдө учурда 314 объект салынууда. Анын 197си Бишкекте, 84-ü Ош шаарында. Объекттер талаптарга жооп берерин мам курулуштан маалымдап, көзөмөл мындан арада күчөтүлөрүн белгилешти. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.